Орусияда Кыргызстандык адам өлтүрүүгө шектелип кармалды. Москвада Кыргызстандын 39 жаштагы жараны кармалганын Орусиянын тергөө комитети билдирди. Ал Орусиянын кылмыштык кодексинин 105-беренеси бейбаштыктан улам адам өлтүрүү жана 139-беренесинин 2-бөлүгү турак жайдын кол тийбестигин бузуу боюнча шектелүүдө. Тергөөнүн маалыматы боюнча 19 октябрда кыргызстандык жаран 78 жаштагы москвалык аял жашаган батирге кирип, анын башына бир нече жолу урган. Аял алган жаракатынан улам ооруканада каза болгон. Кылмыш иши Орусиянын тергөө комитетинин борбордук аппаратында көзөмөлдө. Фонтанка басылмасынын маалыматына караганда маркум искусство тануу илимдеринин доктору, жазуучу Кирсанова болгон. Ошол күнү шектүү досу менен жолугуп жумушка орношкону барган. Ага жумуш жок экенин билген кыргызстандык батирлердин туткасын тарта баштаган. Алардын бири ачык болгон. Аялдын үйүнө кирип, аны сабап, андан соң ошол жерде уктап калган. Коңшулар ызы чууну уккандан кийин полиция чакырышкан. Укук коргоо кызматкерлери батирдин уктап жаткан шектүүнү жана ошол учурда эс учун жоготкон Кирсанованы табышкан. Кыргызстандык эч нерсе эсинде жок экенин билдирген. Маалымат булагы Серек Медиа. Чет жака учууну пландап жатат. Дубайда кыргызстандык дайынсыз болуп жатат. Дубай шаарында Кыргызстандын Абы аттуу жараны дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу ТИМден билдиришти. Маалыматка караганда, Дубай шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу ыкчам түрдө Дубай шаарынын ыйгарым укуктуу органдарына дайынсыз жоголгон кыргыз жараны Абыны издөөгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган. Жоголгон жарандын туугандарынан алынган акыркы маалымат боюнча аталган жаран Дубай шаарынын аэропортунда болгон жана чет жакка учууну пландап жаткан. Буга байланыштуу башкы консулдуктун кызматкерлери ыкчам тартипте аэропортко барган, бирок тилекке каршы жыйынтык болгон эмес. Ошол эле учурда башкы консулдуктун кызматкерлери Дубай шаарынын иммиграция бөлүмүнүн аталган жаран Бае аймагынан чыкпагандыгын аныкташкан. Азыркы учурда башкы консулдук издөө боюнча иш-чараларды улантууда жана Дубай шаарынын ыйгарым укуктуу органдары ошондой эле дайынсыз жоголгон жарандын туугандары менен байланышта турат. Маалымат булагы Серек Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. Бир айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышуу үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Анкарада теракты жасагандардын өздүгү аныкталды. Укук коргоо органдары Анкарадагы теракты уюштургандардын биринин өздүгүн аныктап, ал Күрд жумушчу партиясынын Туркияда террордук уюм деп эсептелет мүчөсү экенин аныктады. Бул тууралуу Туркиянын ички иштер министри Али Еракалия билдирди. Турсашка кол салып, жок кылынган террористтин ким экенин аныктадык. Лакап аты Роджгер болгон Али Орек болуп чыкты деп жазган Туркиянын ички иштер министри Али Еркалия X социалдык тармагында. Ички иштер министрлиги терактка катышкан аялдын өздүгүн тактады. Ал дагы Күрд жумуштуу партиясынын мүчөсү. Алмения Севжин Али Чичек болуп чыкты деп жазды. 23 октябрда Анкарадагы Аэропорт космостук Турсаш корпорациясынын имаратында болгон кол салуудан 5 адам каза болуп, 22 адам жаракат алган. Террордук чабуулдан каза болгондордун саны 5ке жетти. Жарадар болгондордун жалпы саны 22 киши. Алардын 3-ü ооруканада чыгарылды деген Туркиянын ички иштер министри Али Еркалия. Туркиянын коргоо министри Яшар Гулер кол салуунун артында өкмөткө оппозиция болгон АКШ жана Евробилимдиктин бир катар өлкөлөрүндө террордук уюм деп таанылган Жекчил Күрд жумушчу партиясы турушу мүмкүн деп эсептейт. Маалымат булагы Серек Медиа. Жумгалда мал кайтарууга кетип дайынсыз болуп жаткан ата бала табыла элек. 21 октябрда УК маалымат таратып, Жумгалда 45 жана 9 жаштагы жарандар дайынсыз болуп жатканын билдирген. Нарын облустун Жумгал районундагы Өрнөк айылынын 1979-жылы туулган КБ жана 2015-жылы туулган СБ аттуу тургундары мал кайтарууга жайлоого кетип, 16 октябрдан бери дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат түшкөн дешкен. Дайынсыз болуп жаткан жарандар 45 жаштагы атасы менен 9 жаштагы баласы болгон. Кечээ 24 октябрда Нарын ойыптен жарандар изделип жаткандыгын табыла элек деген билдирди.
Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Чүйдө 16 жаштагы Даткайым дайынсыз изделип жатат. Чүйдө 2008-жылы туулган Даткайым Токтобекова дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу ЧОЭПтен билдиришти. Маалыматка караганда, ал 24-октябрда эртең мененки саат 8:00 чамасында Токмок шаарында үйүнөн чыккан бойдон кайрылып барган эмес. Кимде-ким сүрөттөгү жаранды көргөн болсо 0312 60 73 63 0313 86 31 02 0701 15 35 12 номерлерине кайрылсаңыздар болот.